Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, колдоп кетиңиздер. Бүгүн дагы бир мигранттарга тиешелүү кабар бар. Ал дагы мигранттардын Россияда жүрүм турумуна таасирин тийгизет деген мааниде эми колдонула баштайт. Ошол маалыматты сиздерге кыргыз тилинде толук жеткирели, жакындар менен бөлүшүп, ой пикириңиздерди жаза кетиңиздер. Орусиядагы мигранттарды ышкырбоого жана эне тилинде шыбырап сүйлөшпөгөнгө чакырат. Мигранттарга куралдуу күчтөрдө кызмат өтөгөндөн кийин жарандык алуу мүмкүндүгү айтылат. Алардын эл алдында намаз окубоого жана ышкырбоого талап кылынат. Көчөдө жүргөн аялдардын жаркыраган кийимдеринин алардын сүйлөшүүгө даярдыгын билдирбейт деп белгилейт. Бул макалада Улуттук иштер боюнча федералдык агенттик тарабынан иштелип чыккан Борбордук Азиядан келген эмгек мигранттары үчүн жаңа адаптация курсу 70 мүнөттүк лекция болуп саналат. Анын жүрүшүндө чет элдиктер Россиянын миграция жана эмгек мыйзамдары жөнүндө билиши керек, болгон нерселердин баардыгын үйрөнүшү керек. ФАДым бул курсту 2023 жылдын сентябрынын аягында жарыялаган. Алар Калининград, Москва облустары, Пермь жана Краснодар аймактарында, ошондой эле Якутияда курсту сынап көрүү үчүн чечишти. Гезиттин маалыматы боюнча курс 4 блокко бөлүнгөн. Миграция жана эмгек мыйзамдарынын негиздери, Россиядагы формалдуу эмес жүрүм турумунун негиздери, мыйзамды сактабагандык үчүн жоопкерчилик жана Россия менен мамлекеттердин ортосундагы мамилелердин тарыхы. Бул курстун биринчи блоктун алкагында мигранттарга чет элдиктердин Орусияда кирүү жана жүрүү тартиби, патент алуу жана эмгек келишимин түзүү эрежелери тууралуу кеңири маалымат берилет. Ошондой эле угуучуларга куралдуу күчтөргө контракт боюнча кызмат өтөп, орус жарандыгын жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте алуу мүмкүндүгү жөнүндө маалымат бериши керек. Формалдуу эмес жүрүм турумдарынын негиздери блогунда мигранттарга өлкөдө өздөрүн Россиядагы адаттагыдай алып жүрүү керектигин айтылат. Орус тилин билүүнүн маанилүүлүгү баса белгилейт. Алар ошондой эле брат, сестра деген сөздөрдү тууган туушканыңыз жок эмес болсо колдонуштун кереги жок экенин белгилейт. Чет элдиктерге башка адамдардын көзүнчө жолдон өтүп бара жатканда эне тилинде талкуулоого, шыбырашып сүйлөбөгөнгө чакырат. Андан сырткары мигранттар Орусия светтик мамлекет экенин эскертип, өлкөдө кандайдыр бир динге болгон мамилесин ачык көрсөтүү, анын ичинде көчөдө диний ырым-жырымдарды өткөрүү, коомдук жайларда намаз окуу салт эмес экенин баса белгилешет. Малды дагы курмандыкка чалуунун кабыл албаслыгы белгиленет. Андан сырткары көчөдө ачык айкын кийинип жүргөн кыздарга эркектер ышкырбоосун суранат. Мындай учурларда мыйзамсыз көрүнүштөр пайда болгон болсо сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартылаарын дагы эскертет. Ушундай курс менен ар бир мигрант таанышып чыгат жана ошону колдонууга алат деген. Ушул курсту өткөн ар бир мигрант мыйзамды так сакташы канчалык деңгээлде мүмкүн экендигини мезгил көрсөтөт. Бул курсту өтпөгөн тартиптүү мигранттар деле, мекендештер деле бар. Алар курсту өтпөй туруп деле тартипти сактап жүрөт. Ал эми курсту 10 жол өтсө деле сактабагандар дагы кездешет. Кандай дейсиздер? Клиника Асмед жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Стратонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 0202. Москвада кылмыштуулук мигранттар эместер арасында да өтө көбөйгөн. Мигранттарга тиешеси жок эле местный адамдар мыйзамдарды көбүрөөк бузууда. Бул видеодо көрүп турганыңыздай 3 жигит местный эле балдар магазинде уурдап, талап, тоноп чыгып кетишкен. Учурда аларды полиция кармап, сурак иштери жүргүзүлүүдө. Ал эми бул местный балдар кылыч көтөрүп жүргөн жерден полицияга түштү. Метродо аларды полиция кармады.
Чоң ресторанның запасной входу жабык эмес экенин билген местный эле орус кирип, кассаны тазалап, секин минге койду. Учурда аны полиция кармап, иликтөө иштери жүрүп жатат. Ошондой эле Европага жумуш издегендер дагы Береке.ру сайтынан жумуш тапса болот. Береке.ру приложениясы Google Play'де да бар. Маалыматты группалар менен таркатып коюңуз. Эгерде мыйзамсыз полиция кармап, депортация, выдворение 18.8 боюнча протокол жазып, же кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, чорный списокто болсоңуз, датсыкан юристтерге кайрылсаңыздар жардам беришет. Номерлери экранда, кайрылып, чалып, WhatsApp'тан жазыңыздар. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Жаңыдан келген биздин мекендештерге 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'тан кайрылыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвада хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.